Бүгүн Жалал Абад шаарынын жолдору жуулуп, жылтылдаган көчөлөрдүн бою милиция кызматкерлери менен толду. Казылып, соо жери калбаган жолдор тосулду да аэропортко алып барган жол толук бойдон буулду. Анткени бул жерге Кыргыз Республикасынын өкмөт башчысы Мухаммедкалый Абылгазиев келип, ачылыш аземине катышуусу керек эле. Мынчалык чуу менен ачылган объект мына ушул. Жалал Абад шаарындагы аэропорттун күтүү залы. Мында адаттагыдай эле өкмөт башчысына көйгөй айтпай, бизде баары жайында деп жергиликтүү бийликтин кемчилдигин ачпай турган жарандар чогултулган эле. Мына жаңы өкмөт келип, мен эми өкмөт башчы болуп иштеп баштадым. Эң биринчи ырымдылык ушул жол тармагынан баштайлы. Бул авиакаттамда жол да, авиа жолу, аба жолу деп эсептелет. Ушу жолдон баштайлы. Андан кийин түштөн кийин барып арабандан көпөрөнү ачабыз. Бул имараттын курулуш иштерине 13 миллион сом акча коротулгандыгы маалымдалды. Эми каттамдардын саны көбөйтүлүп, аэропорт активдүү режимде иш алып бармакчы. Жумасына азыр 3 жолу рейс болуп атат. Анда көбөйткөнгө шартыбыз бар да азыр. Ошо ар күнү бир рейстен жасаганга мүмкүнчүлүктөр болот да. Бирок негедир айланасы эбак сатылып, байлардын шаарчасына айланып үлгүргөн аэропорттун негизги көйгөйү тууралуу жергиликтүү бийлик башындагылар үн катпады. Карапайым элдин камын эмес, өзүнүн керт башын ойлогон мындай жетекчилердин айынан жакын арада жаңы күтүү залына ээ болуп активдүү иштеген аэропорттун кооптуулугу да ого бетер күчөп жатканына көңүл бурулбай турганы нааразы кылууда. Аэропорттун айланасындагы элдердин жашап атканынын өзү коопсуз деп эч ким кепилдик бере албайт. Анткени жергиликтүү ошо бийликтин айланасындагы кайсы бир атка минерлер ал жерди сатып, качан эле капчыгын толтуруп, тиешелүү жерлерге отуруп алган. Анткени аны карапайым эл күзкүнөн өзүн көргөндөй көрүп турат. Бирок эч качан мына ушул өкмөттүн башчысы келгенде, же болбосо өкмөттүн бир тиешелүү адамы келгенде жакшынакай бир картинаны көрсөтүп, чыныгы картинанын өзү сыртта калып кетип атат. Муну 7 каналда мына өзүңөр деле бир канча жолу берсеңер деле майнап чыкпай атканын өзү ошондо. Анткени аэропортко келип аткан самолет канча жолу учуп, кээ бир кичине бир ала булут каптаган күнү аэропортко келип самолет конбой деле калат. Анткени мен өзүм деле сыртка көп чыгам. Келип калгондо эмне үчүн ошко учабыз башка, бирок Жалал Абадтын ичиндеги аэропорттун мен ойлойм башка жака бир көчүрүш керек. Же болбосо ошо айланасындагы коопсуздукту толук канагаттандыра турган, элге коопсуз боло турган деңгээлге алып келиш керек да. Ал эми түнү менен жылтылдатууга жан үрөлгөн Жалал Абад шаары болсо, ар дайым бүгүнкүдөй болуп турушун жергиликтүүлөр канчалык каалашаарын бийлик ээлери билсе гана, Бишкектен бирөө келгенде гана шымалана жол тазалап чыга калып, көз боемочулук кылбастан, чын ыклас менен иштеген жетекчилерге Жалал Абад эли качан жетишет деген тургундар бүгүнкү көрүнүшкө күбө болуп туруп, аңтаң калышканын жашырышпайт. Эл айтып атат, бир күндө тазалап, айналап жүрүптүргө деген сөздөр болуп атат. Бирок андай болбош керек. Ошондой болсо эле иш жүрдү эмес да. Постоянный ушундай иштей бер. Ар дайым күнүгө ушундай болсо гана ошондой эл айтат. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн жасакерленген жалган көрсөтмөлөрү эл менен бийликтин ортосуна ажырым салып келет. Анткени айыл өкмөттөн тарта министрлерге чейинки чиновниктердин ар бир аракети бийликти жакшыда жаманда көрсөтүп коюусу толук ыктымал. Коомчулук болсо жаңы келген өкмөт башчыны эски ыкма менен тосуп алып, эски ыкмага салып баарын жакшы кылып көрсөткөндөрдөн арылуу зарылдыгын айтышат. Антпесе Жалал Абад бийлиги региондорду өнүктүрүү менен эмес, көз боемочулукту өнүктүрүү менен алектенип жүрө берерин эскертишет. Өткүрбек Рахманов, Замирбек Тойчубаев, 7 канал.